кыялдагыдай жолдорду куруп, ондоп түздөө атайын техникаларды талап кылат. Бүгүн мындай жол курууга абадай керек болгон 3 унааны Жапон элчилиги кыргыз тарапка белек кылып жатканы жолдорду ондоого кеткен акчаны үнөмдөөгө шарт түздү. Сегодня мы получаем 3 катка. Эти катки Бүгүнкү тапшырууга эмне келген бардык катышуучуларды куттуктайм. Биз азыр 3 асфальт төшөөчү унаалуу болуп жатабыз. Бул техника бизге абадай зарыл десем болот. Себеби өзүңүздөр билгендей эле шаарыбызда унаа өтчү жолдор, жөө жүргүнчүлөр жүрчү тротуарлар курулуп жатат. Биз бул белектин жардамы менен дагы бир топ иштерди аткарабыз. Анан сөзүмдүн аягында Жапон элинин Кыргызстандагы элчилигинин жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. реализация таких проектов. Спасибо. Ошондой эле Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыз болсо, өзгөчө кырдаалдар министрлиги суу өткөрбөгөн, от күйгүзбөгөн костюмдар, кайыктар, адамды куткарууда керек боло турган акыркы үлгүдөгү ар түрдүү заманбап шаймандар менен камсыз болушту. Бүгүнкү күнү биз ошо Япония өкмөтүнөн кезектеги ошо гранттык жардамды алып отурабыз. Бул жерде гранттык жардамда жалпы суммасы 236 000 АКШ долларын түзөт. Анын ичинде ошол эле водолаздык кайык 3 единица, ошондой эле водолаздык костюмдар, костюм ошол эле химиялык коргоо костюмдары, ошондой эле гидравлический аварийно-спасательный инструмент деп коет, гаси комплект. Андан тышкары ошондой эле шаймандарды алдык, баягы средства малой механизации дейт, жана эле жыгач кескен, темир кескен, ушундай шаймандар кошо берилди. Бул Жапониянын Кыргызстанга жасаган алгачкы жардам эмес. Себеби мындай багыттагы көмөктөрүн ар тармакта көрсөтүп жатканына күбө болуудабыз. Алдыда элчи мырза Кыргыз мамлекетине кайтарымсыз жардамдарын дагы да ирет берүүгө ниеттери бар экенин белгилеп кетти. Ушул сыяктуу гранттык жардамдар эки өлкөнүн мамилесин бекемдеп, достугун арттырууга өбөлгө болот дейт ал. Япония менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө быйыл 27 жыл толуптур. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер туруктуу саясат катары калыптанып, ар кандай чөйрөдө өнүгүп жатат. Мисалы, экономикалык кызматташтык, маданият жана башкалар. Сөзүмдүн аягында ыраазычылыгымды билдирип, кыргыз элинин меймандос эл экенин баса белгилеп кетким келет. Мен кыргыз элинин жылуу мамилесине күн сайын өз көзүм менен көрүп, туш болуп келем. Мага бул өлкөдө иш алып барган жагып жатат. Катышуучулар Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине берилген протездик ортопедиялык буюмдар менен электр жабдуулардын кандай иштерин текшерип дагы көргөнгө жетишти. Аден Турсбеков, Жан Таймакенов, Пирамида.